Babalardan kalgan bağlı muras, erkindik. Kırgızlar bölünүүгө, ulutqa, улуу журтка жарака кетирүүгө жол берген эмес. Байыртан кыргыз бардык кыйынчылыктарды бир болуп жеңген. Урпактарга улуу журт улаш үчүн бир бол. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз жараны президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Аны Тажикстандын күч органдары кармап кеткен. Кытай грантына салынган жолдор кайрадан оңдолуп жатат. Мэрия анын себебин түшүндүрүп берди. Жогорку кеңештин депутатынын уулу бир нече кылмышка шектелип чет өлкөдөн кармалды. Кыргызстанга алып келүү иштери жүрүүдө. Лейлек районунун Жаңы Жер айылынын тургуну Кыргыз-Тажик чегара тилкесинде жашаган 80 жаштагы Махмуд Бабажанов президент Сооронбай Жээнбековго укугун коргоп берүүнү сурап кайрылды. 10 сентябрда Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, 6 сентябрда чегарада аны тажик күч кызматкерлери кармап кетип, ушу тапта Гафуров райондук ооруканасында кармап турушат. Бабажановдун айтымында буга чейин АКШдагы уулунан ага автоунаа белекке келген. Машина жарандыгы Тажикстандык байбичесине катталган, бирок тажик күч кызматкерлери күйөөсүнө жазылган ишеним кат мыйзамсыз экендигин билдирип жатышат. Президент Жээнбековго жолдогон кайрылуусунда Бабажанов Тажикстанда жашаган апасына күн сайын каттап турарын, Гафуров районунун коопсуздук органы ага карата аткезчилик жана тыңчылык деген беренелердин негизинде 2 кылмыш ишин козгогонун, паспортун алып коюшканын, тергөөчү суракка чакырбаганын, сотко келишин гана талап кылгандыгын билдирди. Бишкек мэриясынын басма-сөз кызматы шаарда Кытайдан алынган гранттын эсебинен салынган автожолдор кайра оңдолуп жатканын билдирди. Маалыматка караганда 43 көчө оңдоп түзөлүшү керек болчу. Анын ичинен 24 участокта түзөтүү иштери аяктады. Калган көчөлөрдө жумуш октябрь айынын аягына чейин бүткөрүлөт. Жалдануучу ишкана негизинен жолдордун жээгиндеги бордюрларды, ирригациялык түйүндөрдү жана тротуарлардын таман таштарын алмаштырат. Андан тышкары жолдун жаракаларын толтуруп, кудуктарды оңдоп, жол белгилерди түшүрөт. Автожол оңдолгондон кийин шаардык инженердик курулуш кызматтарынын, райондук акимияттын, жалдануучу ишкананын өкүлдөрүнөн турган комиссия кемчиликтерди аныктап, анын негизинде кайра оңдоо иштери башталат. Кытайдан алынган гранттын эсебинен узундугу 93 чакырымдан ашык 48 көчө салынып оңдолот. Ар бир көчө 2 жылдык кепилдик менен жасалган. Кепилдик мөөнөтү ушул жылы күзүндө аяктаган. Келишимдин шарттарына ылайык жол салган компания бардык кемчиликтерди өз эсебинен оңдошу керек. Велоспортчулар Евгений Трибунский менен Илья Сидоровду сүзүп кеткен Audi S4 автоунаасынын айдоочусу 8 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди 9 сентябрда Чүйдүн Сокулук районунун соту чыгарган. Анын сөзү боюнча айыпталуучу күнөөсүн толук мойнуна алды жана судья аны каза болгон спортчулардын өкүлдөрүнө кенемте төлөп берүүгө милдеттендирди. Соттолгон адамдан Евгений Трибунскийдин өкүлдөрүнө материалдык зыян үчүн 286 000 сом, моралдык зыян үчүн 300 000 сом өндүрүлөт. Ал эми Илья Сидоровдун өкүлдөрүнө материалдык зыян катары 194 000 сом, моралдык зыян үчүн 300 000 сом өндүрүлөт, деди облустук соттун басма-сөз кызматынын өкүлү. Велоспортчулар Евгений Трибунский жана Илья Сидоров быйыл 30 июнда жол кырсыгынан каза болушкан. Окуя Манас аэропортуна кетчү трассада катталган. Триатлон федерациясы Audi S4 үлгүсүндөгү машина шаарды көздөй бара жаткан велоспортчуларды сүзүп кеткенин. Алардын бири ошол жерден жан берип, экинчиси ооруканага жетпей көз жумганын 1 июлда кабарлаган. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда туруктуу авиа каттамды кайрадан калыбына келтирүү маселеси чечилди. Бул тууралуу 10 сентябрда Жарандык авиация департаменти журналисттерге билдирди.
Маалыматка караганда, учактар алгач жумасына 2 жолу 17 сентябрда каттай баштайт. Сентябрдын 2 жарымында Өзбекстангадагы учактар туруктуу негизде каттай баштамак болду. Азырынча Орусия менен туруктуу каттамдарды калыбына келтирүү маселеси чечиле элек. Коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл жазында чек аралар жабылып, бардык туруктуу авиакаттамдар токтогон. Өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана кыргызстандыктарды мекенине жеткирген чартырдык каттамдар уюштурулуп жатты. Быйыл январ-июнь айларынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда бир кызматкердин орточо номиналдык айлык акысы 18 000 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Былтыркы жылдын январ-июнь айларына караганда орточо айлык акы 10,5%га көбөйгөн. Статистика комитети белгилегендей, учурда Кыргызстанда айлык акы калктын негизги киреше булагы болбой калган. Себеби калктын 76%-нын негизги киреше булагы айыл чарба тармагы жана ишкерчилик болуп келет. Кайсы тармак экенине жараша бир кызматкердин орточо айлык маянасы 9800 сомдон 36 000 сомго чейин жетет. Ички иштер министрлиги алдамчылык үчүн шектүү катары издөөгө алынган кыргызстандык жаран Данияр Ибраевди алып келүүгө даярданууда. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча, Ибраевдин үстүнөн арыз менен бир нече курулуш компаниясынын өкүлдөрү кайрылган. Жалпысынан ал 7 курулуш компаниясын 507,3 миллион сомдон ашуун сомго алдап кеткен деп шек саналууда. 7 эпизодтен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 2014 беренесе ири өлчөмдөгү алдамчылык менен сотко чейинки териштирүүгө алынган. Былтыр 24 декабрда Ибраевка иш тууралуу сырттан маалымат берилген. Ошол эле күнү Свердлов райондук соту Данияр Ибраевди камакка алууну чечкен. 26 декабрда Ибраевка эл аралык издөө жарыяланган. Интерполдун көмөгү менен жүргүзүлгөн издөөнүн натыйжасында 28 февралда шектүү Болгариянын баш калаасы Софияда кармалган. Болгариянын маалымат каражаттары ал кармалгандан кийин үй камагына чыгарылганын, Болгарияда туруктуу жашай турган жери бар экендиги тууралуу маалыматты сотко көрсөткөндүгүн жазышкан. Ошондой эле жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жазгандай, ал болгар бийлигинен качкын макамын сурап кайрылган. Маалыматтарга караганда Данияр Ибраев жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраевдин уулу. Ички иштер министрлиги тиешелүү тармактар менен бирге айыл шаарларда салам мектеп рейдин уюштурду. Бул тууралуу министрликтин өкүлү билдирди. Рейдте коомдук жайлар, соода түйүндөрү, оюн зоок жайлары, таштанды төгүлүүчү жерлер, күнөсканалар текшерилди. Рейдке жалпысынан 2000ден ашык милиционер, 1000ге жакын мугалим, психолог, социалдык коргоо жана саламаттык сактоо органынын өкүлдөрү тартылды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2019 жылы Кыргызстанда мектепке барбай жүргөн 7-17 жаштагы балдардын саны 3000ден тегерегинде болчу. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу буга чейинки окуу жылы аралыктан окутуу менен жыйынтыкталган болчу. Жаңы окуу жылында 1-класстар гана мектепке барып окуп жатышат. Калган класстардын окуучулары дээрлик аралыктан билим алууда. Кыргызстанда 2000ден ашуун мектеп бар. Окуучулардын саны 1 миллиондон ашат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.